Сузакта 4 киши иске ууланды. 6 жашар бала чарчап калды. Сузакта 5 декабрда бир үйдөн 4 киши иске ууланып, 6 жашар бала чарчап калганын Азаттыкка райондук ооруканадан билдиришти. Үйдүн кожойкеси 6, 4 жана 1 жаштагы балдары менен иске ууланган. Маалыматка караганда, алар мешке көмүр салган бойдон уктап калган. Эртеси күнү кошуналары жана келиндин кайнатасы байкап, баарын ооруканага алып барган. Дарыгерлер текшерген учурда 2018-жылы туулган бала дем албай жүрөгү токтоп калганы такталган. Аман калган 3 киши дарыгерлердин көзөмөлүндө. Абалы тууралуу маалымат бериле элек. Кыргызстанда кыш мезгилинде иске ууланган учурлар катталып турат. Быйыл мартта Кара Суу районунун Сабай айылдык аймагынын Кызыл Шарк айылында 4 киши көмүрдүн исине ууланып каза болгон. Ушул жана башка жаңылыктар видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга муну минтип каттала кетиңиз. Ошондо гана сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Эгер чечиңер келсе, ушундай билген, кызыктар болгон, эрки бар адамды алып келип койгула, бир жумада чечет. Алып келип койбойсуңарбы, кое албайсыңар. Себеп дегенде өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар бар. Алып келе Садыр Жапаровду коюп койгула, эртең чечет. Бир жумада же болбосо 1 ай, 2 ай, 3 айда чечип берет. Же Ташиевди алып келип койгула. Себеп дегенде ушул маселени учурунда ата журт фракциясы көтөрүп чыгып, запкыны биз тартканбыз. Бүгүнкү күнү ошого жакшынакай кылып, кыйналбай отуруп, келишимдерди ошонун кол коюп аткан силер болуп атасыңар. Силер колдоп берсеңер, эрк болсо бундайга биз түшпөйт элек. Болгону эскини улап берип атасыңар, бул эч кандай жаңылык болгон жок.